Урматтуу ден соолук сакчылары, балдардын республикалык реабилитациялык борборунун урматтуу кызматкерлери, биз тармактык министрлик менен биргеликте элибиздин саламаттыгына, анын ичинде балдарыбыздын ден соолугуна кам көрүү жаатында бир топ иш аракеттерди көрүп келебиз. Ал иш чараларыбыздын бири катары бүгүн мынакей Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунун жаңы имаратынын ачылышында турабыз. Эң алды мындай самалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктап кетейин. Алгач жалпыга түшүнүктүү болуш үчүн бул борбордун тарыхына азын-оолак токтоло кетейин. Бул медициналык мекеме 1937 жылдан бери өпкөнүн бронх оорулары жана кургак учуктун жеңил түрү менен жабыркаган балдар үчүн санатория катары иштеп келген экен. Республикалык балдар санаториясы 2005 жылдан тарта Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору болуп кайра түзүлгөн. Борбор 100 орунга ылайыкташып, 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алып, жыл бою иштейт. Бул жерде кургак учуктун жугуштуу эмес формасы жана өнөкөт өпкө оорусу менен жабыркаган балдар дарыланып, реабилитациядан өтүшөт. Кургак учукту дарылоо жана реабилитациялоо 3 айдан 12 айга чейин убакытты талап кылынгандыктан борбордо орто билим берүүчү мектеп иштейт. Анда 7 мугалим балдарга негизги предметтер боюнча билим берип келишет. Бул балдардын окуусун үзгүлтүккө учуратпай улантуусуна, интеллектуалдык жана жактан өнүгүүсүнө жана тышкы дүйнө менен байланышта болуусуна мүмкүндүк берет. Билим берүү жана социалдаштыруу балдардын ооруларына карабастан өздөрүн коомдун бир бөлүгү катары сезүүсүнө жардам берүүчү маанилүү аспектилер экени белгилүү. Мына ушундай балдардын реабилитациялык борбору менен өткөн жылы таанышып, президенттик фондундан каражат бөлүп берип, 100 орунга ылайыкталган жаңы имарат куруу тапшырмасын берген элем. Урматтуу мекендештер, кургак учукка чалдыгуунун көрсөткүчтөрүн кыскартуу боюнча жетишилген ийгиликтерге карабастан, өлкөдө кургак учук боюнча абал дагы деле кооптуу бойдон турууда. Биз кургак учукка чалдыккандардын саны жогору болгон дүйнөдөгү 18 өлкөнүн катарына кирет экенбиз. Буга байланыштуу мындай абалдан чыгуу максатында өлкөдө кургак учукка каршы заманбап дары-дармек, препараттарды колдонуу менен кургак учукту дарылоонун натыйжалуу режимдери киргизилген. Статистикалык маалыматтар боюнча акыркы 10 жылдын ичинде кургак учукка чалдыккандардын саны стабилдүү түрдө азайып келүүдө. 2023 жылы кургак учуктун 4183 жаңы учуру катталган болсо, бул 2022 жылга салыштырмалуу 385 учурга аз болуп эсептелет. Айрыкча балдар арасында бул дартка кабылгандардын саны төмөндөгөн. Мындан улам бүгүнкү Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунун жаңы имаратынын ачылышы бул өтө маанилүү десем болот. Бул дени сак муундун келечегине кошкон салым болушун баса белгилей кетейин. Реабилитациялоо борборунда иштеп жаткан эмгек жамаатына, врачтар менен медайымдарга, мугалимдер менен тарбиячыларга, администрация менен чарба кызматкерлеринин баарына дартка чалдыккан балдардын сакайып кетишине талбай кызмат кылганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борборунун жаңы имараты балдарыбыздын куландан соо сакайып кетишин шарттаган ак жолтой жайга айлансын, ылайым балдарыбыз оорубасын. Мурунку имаратына барганда жакшы болуп калдыңбы? То есть эми мына иштей эле турган силердин милдет калды. Палата бар экен да? Палата бар.
Зал жоқ болчу деп басқа эле андай иштер көрчүбүз. Конференц залды болчу. Orada nasıl da çoğu öyle. Жоқ болчу. Biz басқа эле көрчүбүз. Нарко бөлүнүп. Бияк лаборатория. Бияк лаборатория. Жабдылган бүт бар. Бүт бар экен. Бak öyle göçürdük. Yaptık. Hocam gelgen bağlar bağımdı. Şehrin cumhursucu. Narlaman narlayız. Sanat yapalım. Ülkede personalsınlar değil mi? Ушундай шарттарды түзүп берип атабыз. Силердин милдетиңер только иштеш керек, күнү түнү. Коюлган талаптарды ашыгы менен аткарып турсаңар, биз силерге ыраазы болобуз. Башка талап жок. Рахмат, жакшы, жакшы туруңуздар. Мен кийинки иш-чараларга барып берейин.